Салам, урматтуу катталуучулар. Бекжан Шыгаев, Facebook колдонуучусу. Мен пикиримди жазам, бирок түшүнгөндөр түшүнөт. Мурдунан алыс көрө алгандар сүгөт. Көрөсүңөр, Матраимовду камап 2 миллиард өндүргөнүбүз менен өлкө андан 5 эсе чыгым тартат. Соода өлөт, дордой токтойт. Сооданын нугу казак тарапка ойт. Көп адам жумушу жок калат. Мен аны жактабайм, бирок чындыгы ушундай. Эртең бирөө молодец Бекжан десе да барары дейм. Себеби табиятымдан дүйнөкөр адам эмесмин. Бажы бул система. Биз 9 жолдун томунда жайгашкандыктан Кыргыз Кытай, Орус Казак, Өзбек багыттарын бириктирген өлкөбүз. Башында мен да азаттык айтса ынанчумун. Азыр кошулбайм. Билесиңер да, азаттык илгертен кимди жактап, кимди жамандайт. Өлкөдө Матраимов сыяктуу байлар толтура. Неге аларды чукубайт? Жалгыз эле өлкөнү Матраимовдор тонуп кеткен жок да. Себеби алар бүгүн өлкөдөн чыгып, же көзү өтсө да, кыргыз кереги жок, ашка жүк, башка жүк байлар. Азаттык мага демек саат сайын пикет кылбайбы? Биз өлкөнүн, элдин кызыкчылыгын биринчи орунга коюшубуз керек. Биз далдырап, ээрчип кетпей, коргоп калсак болмок. Эртең дефолтко түшүп, эл көчөгө чыкса, азаттыктын кылы да кыйшайбайт. Камап аткандарга гана күч келет. Тескерисинче, бажы тармагын мыйзамдаштырып, Матраимовго берип, иштетип, пайдаланышы керек. Учурдан пайдаланып, казактар азыр соода тармагын колго алып жатат. Кеп Матраимовдо эмес, кеп чала чыган камырдай болгон мыйзамда. Жаллаң базаркомдор депутат болуп келип алып бүт өлтүрдү. Акимди айыл өкмөттө котпой, мугалимди окуучусу сыйлабайт. Иши кылып кашеле болуп жатат. Ашатардан мурун анализ кылгыла. Жөн эле бакыра берчелек. Кезинде ар бир президентти жамандап куудук. Жылдар өттү, жакшы адам болгон турбайбы деп акырындап моюнга алып келе жатабыз. Ошондой эле кеп да, деп өзүнүн оюн билдирген Facebook колдонуучусу Бекжан Шыгаев.